кабырды зиярат кылуу маселесине келгенде, кабырды пайгамбар алейхиссалату вассалам кабырды зиярат кылуудан тыйган. Кийин этегинде айткан: Kuntu nahaytukum an ziyaratil qubur ala fazuruha. Men силерди буга жери кабырды зиярат кылуудан тыйып салып жүргөм. Эми кабырды зиярат кылсаңар болот. Анткени кабырды зиярат кылуу тузаккирукумул ахира, акыретти силердин эсиңерге салат деген да. Ошондуктан пайгамбар алейхиссалату вассалам өзү дайыма биринчи 4-күндөрү багымдаттан кийин, анан асырдан кийин кабырга зиярат кылып турган мүрзөгө. Жана Бакый көрүстөнү болгон. Бакый көрүстөнү пайгамбардын мечитинин жанынан нары көздөй 150 метр, 200 метр. Шу туалетте эле, ошол жер менен дааратканада эле аралыкта Бакый көрүстөнү бар. Пайгамбарыбыз дайыма Бакый көрүстөнүнө кээде куптандан кийин, кээде асырдан кийин, кээде багымдаттайын барып зиярат кылып, алардын чындап немесин сезип, анткени акыретте ыймандуу адамга кабыр чындап акыретти эстеткен да. Биз үчүн кабырда канча адамды коюп атабыз, канча барып атабыз, кабырдын эч кандай таасири жок. Кабырда туруп алып кыткылыктап күлүп, бири-бирибиз менен тамашалашып ар нерсени сүйлөшөбүз. Болбосо алдындар айтат, кабырда отурган макру дейт. Кабырда күлгөн макру дейт. Кабырда башка нерсени кылган макру. Эмнеге дегенде, кабырда бирөөлөргө азап болуп атса, сен мылжыңдап келип, жалжаңдап күлүп отурсаң кабырда. Бул мусулмандын адебине жарашпаган нерсе дейт да. Ошондуктан кабырда күлүү макру. Бизде болсо кабырга барганда элдин баары бурчушка барып туалет кылып алат. Анан келип ансас келгенси тамекисин күйгүзүп жөнөйт ар кимиси. Ошондуктан бул баягы мусулман адамдын тирүү кезиндеги урматы кандай болсо, өлгөндөн кийин да урматы ошондой сакталыш керек дейт да. Биз үчүн ошондой. Биз үчүн тирүү мусулмандын урматы, каны, малы, жаны кандай урматтуу болсо, өлгөндөн кийин да ошон үчүн урматтуу. Ошон үчүн өлүп жаткан мүрзөнүн үстүн басуу шариатта макруh. Неге дегенде бул арбакты сыйлабастык болуп эсептелет да. Бир мусулман адамды сыйлабастык болуп эсептелет дейт.